садака берген учурда ошону жашыруун берүү деген сөз. Садака, урматтуу бир туугандар, сөзсүз түрдө эле бай болуп, көп акчасы болгондо берүү шарт эмес, балким ошол муктаж болуп турган адамдар деле бир азыраак садака берип, мисалы үчүн колунан келишинче 5 сомбу, 10 сомбу муктаж адамдарга, анан муктаж адамдарды таанып берген жакшы. Анан чында муктаж экендигине көз жеткенден кийин. Анан кээ бир адамдар өздөрү үйлөрүндө бай болот, бирок ошол тилемчиликти кесип кылып алган болсо, аларга бербей койгон жакшыраак болуп эсептелет. Мына ошол садака бергенде, зекет бергенде, башка болгондо ошол адам жашыруун бергендегиси жакшыраак болуп эсептелет. Ошол жашыруун берген садака, жашыруун берген жардам, жашыруун берген кайрымдуулуктардын бардыгынын сообу албетте, урматтуу бир туугандар, эмне көп болуп эсептелет. Бул боюнча пайгамбарыбыз алейхиссаламдын хадистеринде, Аллах Тааланын өзүнүн Кур'ани Кариминде бир канча аяттарда айтылган. Мисалы үчүн, урматтуу бир туугандар, Бакара сүрөсүнүн 271 аятында Кудай Таала мындай деп айтат: "Ин тубду садакати фа ни'ман хия, ва ин тухфуха ва ту'туха ал-фуқараа фа хува хайрун лакум, ва юкаффиру анкум мин сайиатикум, валлаху бима та'малуна хабир." Бул аятта Кудай Таала айтат: "Ин тубду садакати фа ни'ман хия." Эгер садакаңарды ачык берсеңер, бул деле жакшы. Бул да жакшы дейт. Ачык берип адамдарга үлгү болот дейт. Ва ин тухфуха ва ту'туха ал-фуқараа. Бирок берген садака жакшылыктарыңарды жашыруун кылып берсеңер, ошолорду жардыларга, бейбечара кембагалдарга берсеңер, фа хува хайрун лакум. Бул силер үчүн андан дагы жакшыраак дейт. Жана ошол жакшы эле болуп, сооп болбостон, тим болбостон, балким Кудай Таала ва юкаффиру мин сайиатикум, силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет дейт. Демек, кимдир бирөө садакасын жашыруун бере турган болсо, ошону чындап кембагалдарга бере турган болсо, бул эң жакшы. Жана ошол эле себептен Кудай Таала ал адамдын күнөөлөрүн кечирет дейт. Валлаху бима та'малуна хабир. Кудай Таала силер аткарган иштериңердин бардыгынан кабардар, бардыгын билип турат дейт. Анан кээ бир адамдар жашыруун берсем бирөө билбей калса, көрбөй калса деп кыжалат болбош керек. Анткени Кудай Таала валлаху бима та'малуна хабир. Силердин кылган ар бир амалыңардан Кудайдын кабары бар дейт. Кээ бир адамдар башка бирлерге кылган жакшылыктарын ачыкка чыгаргысы келип, анан жакшылык кылганын башка бирөө билбесе ыңгайсыз боло берет. Жок, андай эмес. Эгер чындап күнөөлөрүбүз кечирилүүсүн тилесек, Кудайым баарын билип турат деп ойлонуп, ошол берген жакшылыктарды купуя кылган жакшы болот. Кээ бир учурда ошол кылган сооптуу иштердин биз сообун кетирип алабыз да, ошону айтып олтур. Ошондуктан бардыгыбыз колубуздан келген бирөөгө бир жардамыбыз, же садакабыз, же бир жакшы сөзүбүз, же бир жакшылык кылган ишибиздин бардыгы колдон келишинче купуя болуп, элге көрүнбөй турган, билинбей турган болсо, мына ушул нерсе, урматтуу бир туугандар, эмне соогу көп болор экен. Ошондой эле садака берген учурда адамдар милдет кылып, мен сага жакшылык кылып койдум, мен анттим, минттим деп милдет кылган туура эмес. Жана садаканы берип атканда, садака алып аткан адамдарга ыза бербестен, аларды ызалантпастан, аларды капа кылбастан берүү керек болуп эсептелет. Кудай Таалам Кур'ани Каримде айтат, бул Бакара сүрөсүнүн 264 аятында келет: "Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза, каллази юнфиqu малаху риа'a ан-наси ва ла ю'мину биллахи вал яумил ахир." О иман келтиргендер, я айюхаллазина аману, о имандуулар дейт. Ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза. Силер берген жакшылыгыңар, берген садакат зекеттериңер, питирлериңерди дейт, милдет кылып жана ыза берип жок кылып албагыла, бузуп албагыла дейт. Бирөө жакшы эле зекет берет, жакшы эле садака берет, бирок бергени милдет кылып кайрашыгы менен чыгарып алат. Же болбосо ошого жаман сөз айтып, башка кылып, кырыңданып, кырынан көрүнүп, ал адамды коркутуп, же болбосо мындай бир ыза берип, анын жүрөгүнө ыза түшүрүп коюшу мүмкүн, ызалантып коюшу мүмкүн. Ушулардын бардыгы дейт, кылган садакаттарыңардын соопторун жок кылып коет дейт. Кандай адам десе, каллази юнфиqu малаху риа'a ан-наси ва ла ю'мину биллахи вал яумил ахир. Кыяматка жана Аллах Тааланын бар экендигине ишенбеген адам дейт. Адамдар көрсүн, кожо көрсүн, эл көрсүн деп садака берген сыяктуу дейт. Кээ бир адамдар Кудайды тааныбайт, Кудайды билбейт, кыяматты тааныбайт, кыяматты билбейт, Кудай бар деп да ойлобойт, кыямат бар.
esep kısap gün bar dep de oylobойт da. Ошол адамдар жакшылыктарын бергенде риаан наси, адамдарга кожо көрсүн кылып, эл көрсүн кылып беришет. Мына ушул адамдын мисалында эле болуп калат дейт. Демек берген садаканы ниетиңиз жакшы болуп деле берсеңиз, бирок бергенди чыгарып алып милдет кылсаңыз, жана адамдарга ыза бере турган болсоңуз, анда мына ошонун сообу, урматтуу бир тууганым, жок болуп кетер экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушундай деп айтса, пайгамбарыбыз алейхиссалам имам Хаким өзүнүн Мустадрак китебинде риваят кылган хадисте мындай бир хадис келет. Инналлаха азза ва жалла юхиббу саласатан ва юбгиду саласатан. Акыйкатта Аллах Таала 3 түрдүү тайып адамдарды жакшы көрөт, жана 3 түрдүү тайпа адамдарды жаман көрөт дейт. Ва минас саласаталлазин юхиббухумуллах. Мына ошолордун арасынан 3 түрдүү тайпанын ичинен Кудай Таала жакшы көргөн жамаат, жакшы көргөн тайпа ким десе, ва ражулун кана фи кавмин فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنهم وخلف بأعقابهم فأعطاه حيث لا يراه إلا الله ومن أعطاه deyt. Bir adam deyt, cemaat menen oltursa başka bir adam, muhtaç adam gelip suradı deyt. O adamlar tuğan elek bizge jardan bergile dep sadaka suradı deyt. Oşonda tigil adamlar bardığı sarаңдык kılıp eç nerse berişken jok deyt. Berişpestен kalıp kaldı deyt, berişpey koyuştu. Oşonda ошолорго gelip koşulgan adam, oşol көп adamın arkasından kalıp akırın barıp durup sadaka suragan adamga sadakasın jakşılığın berdi deyt. Anın bergendigini bir gana Kudayım görüp bilip durdu, jana sadakаны algan adam bildi deyt. Mına uşul adamды Kudayım jakşı göröt deyt. Urmattуу bir tuğan, bul kanday mesele? Bul mesele uşunday. Eldin gözünçe men berem, mına men berdim dep kıykırıp çıkıp bataňardy berip koýgulamaňa dep julunbastan ele el ketkenden keyin eldin artında kalıp kaldı deyt. Adamlar çok olturatılar, arasında bir adam bar ele, jakşı adam bar ele deyt. Anam bir adam gelip sadaka jardam suradı. Men kıynalıp kaldım. Aylam ketip kaldı. Bana jardam bergile degende hiç kim unçukkan jok, tigil da unçukkan jok. Adamda tarap ketkenden orunda kalıp durup, tigil kişiге barıp durup sadakasını berdi. Al bergen Allah Taala bildi, jana algan adam bildi. Başka hiç kim bilgen jok deyt. Demek urmattуу bir tuğanım. Bizde muno meçitte adat bolup kalgan, başka bolup kalgan. O munonta bir töşök ap geliptir, bata verip koygula, dua verip koygula, muno giyiz ap geliptir, dua verip koygula dep olturup, oşol janagı alıngan, berilgen sadakalarında keyde sooptor, urmattуу bir tuğandar, biz jok kılıp koyuyor. Şonun üçün anday kılbaş gerek. Andan sırtkar urmattуу bir tuğandar, oşol janagı baldarыбызга dagı sadakаны berip atkanda, başka kılganda жашыруун бергенди үйрөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн мечиттерде сундуктар, сандык турат, же болбосо башка нерсе турат, же бир башка бир муктаж адамдар болгондо, ошого барганда элге көрсөтпөй туруп бар берип кел же коюп кел деп айтып, ошол садаканы бергенде негизи жашыруун берген жакшыраак экендигин эмне үйрөткөнгө аракет кылсак, албетте ушунун бардыгы иншалла жакшы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Хайсами риваят кылган хадисте мындай деп айтат, урматтуу бир туугандар: "Фазлу салатил лейли ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri ala sadaqatil alaniyati." Tündösü okugan namaz gündüzgü okugan namazga karaganda jakşıraak deyt. Ayırması kanday dese, jaşuruun bergen sadaka menen açık bergen sadakanın masliyetindey deyt. Faziletindey. Misal üçün bir adam namazda gündüzü 2 rekat nafil namaz okudu. El görüptür de okuattır deyt. Jürögüne balkim şeytan vasvasa salıp adamlar görüp turat dep jakşıraak okugan hareket kılışı mümkün da. Oşol ele uçurda bir adam tündösü namaz okudan hiç kim görбөйт, bilbeyt, ıhlas toluk bolot degen. Oşol sıyaqtуу gündüzgü namaz menen tünkü namazın ortosundagı ayırmaçılık, ortosundagı mындай bir artıkçılıktın bası kanday dese, bul jaşuruun bergen sadaka menen açık bergen sadakanın ortosunday deyt. Açık bergen sadaka bul da jakşı, birok jaşuruun bergen andan jakşıraak, urmattуу bir tuğanım. Antkeni bul Allah Taalanın razını alıp gelgenge, Allah'ın açuusun taratkanga, Kudayдын jinin keltirip bergenge ötö jakşı sebep bolup eseptelet. Hazreti İmam Tabarani özü rivayet kılgan hadiste mындай bir söz aytılınat. Peygamberimiz aleyhisselam aytat: "Sanaya'ul ma'rufi taqi masari'as su'i ve sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi ve silatur rahimi tazidu fil umri" deyt. Jakşılık işler, jakşı amaldar bul adamdan jamanlıktardı kaytarat deyt.
Тагыраак айтканда, салих иштер, сооптуу иштер адамга келе турган жаман иштерден тосуп, балелердин алдын алат дейт. Адамдын башында авария болуп кетиши мүмкүн, же башка бир нерсе болушу мүмкүн, Кудайым сактасын, же ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошол балдар жаман чыгып калышы мүмкүн, кыздар жаман чыгып калышы мүмкүн. Ошолордун бардыгын мындай бир жамандыктын алдын алуу үчүн демек адам жакшылык иштерди көп кылуу керек. Жакшылыктын башында Кудайды таануу, Кудайды бирдеп билүү, пайгамбарды билүү, намаз окуу, орозо тутуу, колдон келген жакшылыктарын кылуу, урматтуу бир тууганым. Санаиул маруфи, жакшы иштер, салих иштер, Кудайга жага турган амалдар, тaqi масари ас-суи, жамандыкты тосот, жаман иштерден, балекеттерден, адамды оорутуп кое турган, кыжырат кылып кое турган апаттардан тосот дейт. Ва садакату сирри, ал эми жашыруун берген садака, тутфиу гадабар рабби, Кудайдын ачуусун өлчүрөт дейт. Кудайдын ачуусу келет жаман иш кылганга. Кудайдын ачуусу келсе, Кудай таалам каарына алып койсо, адам оңбой калат. Ошондуктан Кудайдын каарына калбайлы, оңбой калбайлы деп, адам жашыруун садакаларды аз болсо деле дайыма берип турганы иншалла жакшы. Мисалы үчүн айына бир жолу айлык алсаңыз, айлыгыңыздын ичинен жок дегенде мисалы үчүн 50 сом, 60 сомду эле апарып туруп, бир муктажга апарып берип койсоңуз, өзүңүз билесиз, коңш колоңдордон, тааныштардан, тууган уруктардан, же чогуу иштеген коллективдерден кимдир бирөө кыйналган болушу мүмкүн. Ошолорго апарып берип койсоңуз, бул Кудайдын ачуусун кетирет, өчүрөт дейт. Василатур рахими тазиду фил умр. Ал эми тууган урук менен катташуу, мамилени үзбөстөн дайыма улантып туруу, бул адамдын өмүрүн узартат дейт. Силатур рахими, тууган уруктар менен мамилени үзбөстөн катташып туруу, бул адамдын өмүрүн узартат дейт. Өмүргө береке берилет. Кудай таалам өмүрдү узартат, мына ошол тууган урук менен мамилени бузбастан катташып турган касиеттүү жакшы бир жумуш үчүн. Мына ошондой эле урматтуу бир туугандар, садаканы жашыруун берип, адамдарга мактанбай берген, көрсөтпөй берген, кыяматка барганда Кудай тааланын астында дагы адамдын кадырынын көтөрүлүшүнө себеп болуп эсептелет. Азирети Абу Хурайра радыйаллаху таала анху айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт. Саб'атун юзиллухумуллаху таала фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху. Ва закара минхум ва ражулун تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. İmam el-Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan muttafakun aleyhi hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat, 7 türlü taypa adamlar var deyit. Kıyamatta Kudayдын ырайымынан başka ырайым болбогон учурда, Kudayдын өзүнүн берген көлөкөсү болбогон учурда, Кудайдын гана ошо ырайым көлөкөсү болгон учурда, ошол андан башка көлөкө болбогон учурда, Кудайдын өзүнөн гана ырайым күтүлүп калган учурда, Кудай таалам 7 тайпа адамды өзүнүн көлөкөсүнө алат дейт. Алардын бири варажулун тасаддака бисадакатин. Бир адам садака берет, фаахфаха, бирок аны жашыруун берет. Хатта ла та'лама шималуху ма тунфиqu яминуху. Оң колу берген садаканы сол колу билбей калат дейт. Башка бирөө эмес, өзүнүн оң колу менен берген садакасын сол колу дагы билбей турган болуп калса, мына ушул адам кыямат күнү Кудайдын ырайым көлөкөсүнөн башка көлөкө калбай калган учурда, ошол көлөкөгө кирүүгө урматтуу бир туугандар укук ала турган касиеттүү адамдар мына ушулар болот.